Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табиаттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Кыргызстандын аймагында жүздөгөн үңкүрлөр бар. Алардын кээ биринин сырын ачып, бүгүнкү күнгө чейин түбүнө эч ким жете элек. Ошол эле учурда табышмактуу, артынан аңыз кеберчигендер да жок эмес. Үңкүрлөрдүн көпчүлүгү өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан. Спелеологдордун билдиргенине караганда, алардын ар бири табияттын эстелиги жана баа жеткис байлык. Төө моюн Ноокат районунда жайгашкан тоо кырка турист жана адистерди өзүнүн үңкүрлөрү менен кызыктырып турат. Ноокат районундагы Төө моюн тоосунда Кыргызстанга белгилүү делген бир нече үңкүр жайгашкан. Алар Ферсман, Барит тоонун аркы капталындагы Сүрприз жана биз турган Ажыдар үңкүр. Ажыдар үңкүрдүн жалпы узундугу 110, туурасы 20, ал эми бийиктиги 3 метрге чейин жетет. Үңкүр тоо капталында жайгашкандыктан аска аркылуу бир нече бийиктикке көтөрүлүш керек болот. Үңкүрдүн 2 оозу бар, экинчи болсо тоонун сол капталында. Ажыдар үңкүрдүн босогосун аттоо оңой иштердин катарына кирбейт. Үңкүр тоо борунда жайгашкандыктан ага жетүү үчүн аска бети менен бийиктикке көтөрүлүш керек. Ичи жарганаттарга жыктолгон. Бул жаныбардын көпчүлүгү Кыргызстандын кызыл китебинен орун алган. Их же вот не зря же внесли в Красную книгу. Жарганаттарды жөн жерден кызыл китепке киргизишкен жок. Алардын саны күн сайын азайып бара жатат. Бул көрүнүш айлана чөйрөгө тез таасирин тийгизет. Это вот у нас. Жарганаттын түрү суук келип, көзгө өөн учураганы менен айлана чөйрөгө пайдасы көп кол канаттуу болуп эсептелет. Анткени ал зыянкеч курт кумурскалар менен тамактанат. Ажыдар үңкүрдө жарганаттардын өлкөдөгү эң ири колониясы жайгашкан. Многие, я слышал, многие взрослые. Чоң эле кишилерге үңкүргө барып жарганат көргөнүңдү билдирсең, дароо коркуу сезимдери пайда болот. Алар тасмадан көрүп алган кан соргучтарды элестетсе керек. Өз кезегинде жарганатка учурап калышса, таяк шилтеп, аларга зыян келтиргенден кайра кайтпайт. Негизи жарганаттын адам баласына ийне көзүндөй зыяны жок. Ажыдар үңкүрдү алардын 2 түрү мекендеп келет. Жайдын башталышы менен жарганаттар балдарын жарык дүйнөгө алып келе баштайт. 15 майдан баштап 15 августка чейин үңкүрлөргө кирүүгө тыюу салыш керек. Анткени ушул учурда кичинекей жарганаттарга зыян келтирип алууңуз мүмкүн. Жарганаттын жылына бир эле жолу эне болууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан адам буту көп баскан үңкүрлөрдө бул жандыктын саны азайып барат. Летучие мыши начинают рождать свои маленькие. Адамдар үңкүрлөргө барып, жарганаттарды көрүү максатында жарык бере беришет. Мындан чочулаган бала жарганаттар жерге кулап, өлүп жатышат. Они боются, они упадают на землю, а умирают. Бул сүт эмүүчүнүн жок болушу көпчүлүгүбүздү кызыктырбайт. Түрү суук жандыктын кырылып калышына эч ким каршы эмес. Табиятта бир дагы жандык ашыкча жаралган эмес. Ар биринин аткарган милдети бар жана бири-бирине байланышкан. Бул көрүнүш экосистема деп аталат. Они несут все такую регулирующую, стабилизирующую свою функцию, да? Алар түнкүсүн өмүр сүргөн курт кумурскалар менен тамактанат. Мындай көрүнүш зыянкечтердин санын көбөйүп кетпей, бир калыпта сакталып турушуна себеп болот.
Абал чектен чыгып кете турган болсо, эң биринчи түштүктүн токойлору зыян тартат. Анткени жарганат курсагын тойгузган курт кумурскалардын арасында бак дарактардын жалбырагына кол салган зыянкечтер толтура. Эми эң коркунучтуусу. Как правило, в природе Оору көбөйүп, өлүмдүн да саны жогорулашы толук мүмкүн. Анткени жаратылыштын эрежеси ушул. Экосистема бузулса, жер бетинде өмүр сүргөндөрдүн бардыгы жапа чегет. Ири барит бул дагы Төө Моюн тоосунун боорунда жайгашкан үңкүр. Ири баритте да сүт эмүүчүлөрдүн канат бүткөн жалгыз түрү болгон жарганаттарга жыктолгон. Үңкүрлөргө баш баккандардын бардыгы эле мындай жерлерге кылдат мамиле кыла бербейт. Үңкүрдөгү алтын эрежелердин бири бул жерден үндү жоон чыгарып катуу сүйлөштүн такыр кереги жок. Анткени кээ бир жерлерден таш кулап, ошол эле учурда урап дагы кетиши мүмкүн. Ири барит үңкүрүнүн оозу чакан болгону менен ичи абдан кенен, анын бийиктиги кээ бир жерлерден 10 метрден ашса, туурасы 30-40 метрге чейин жетет. Кылымдар бою калаптанган баалуу таштарга кызыгып келсе, калганын бул жерлерге элдик медицина жетелеп келүүдө. слышал обращение от молодых людей. Жакында эле жаштардын оозунан таң калыштуу жарыя угуп калдым. Азыр жарганаттардын уясын издөө абдан активдүү жүрүп жатат. Негизи таш бетине салаңдата уялаган жарганаттар да болот. Бирок Кыргызстандын аймагында алар байырылабайт. Алар Азиянын түштүк чыгышында кездешип калат. Бирок ошентсе да уя издеп үңкүр кыдырган адамдар бар. Айтымдарында жарганаттын уясы элдик медицинада колдонулуп, ден соолукка жардамын беретмиш. Мына мындай кооз жана баалуу таштарга жергиликтүү тургундардын көзү күйүп жыйынтыгында кол салышы биринчиден үңкүрдүн баштапкы кооздугунун бузулушуна алып келсе, экинчиден кээ бир жерлер урап, жолдор жабылып калышы толук мүмкүн. Анын үстүнө экологдор колдон келсе кандай гана үңкүр болбосун, бир дагы таш алып кетпеш керек деп эскертишет. Кыргызстандагы үңкүрлөргө зыян келтирген бир гана адам баласы. Биздин кийлигишүүбүз менен андагы байыркы жазуулар өчүп, байырлаган жандыктардын саны азаюуда. Жер жүзүн байырлап өмүр сүрүү укугу бир гана адам баласына берилген эмес. Жан бүткөн ар бир жандыктын биздикиндей эле өз дүйнөсү, байырлаган аймагы бар. Алардын биринин саны азая турган болсо, табияттын мыйзамы бузулуп, жер бетиндеги өмүр сүргөндөрдүн бардыгы зыян тартат. Андыктан жаратылыш чынжырын үзүүнүн такыр кереги жок.